Урматтуу көкпөр көрмандары, ошентип биз бүгүнкү күнгө каралган жогорку лиганын алгачкы беттешин баштадык. Чүйдүн эки командасы бири-бирине каршы келип атат. А тобунда жайгашкан командалар Сары Өзөн жана Сары Өзөн Рассвет. Чүй дербиси ошентип бул жерде орун алууда. Өтө оор тайпага булар туш келип калды. Ынтымак жана Сары Өзөн, ошондой эле Рассвет. 3 команда, булардын арасынан албетте ким ишендүү биринчи орунга чыгаарында алдын ала так айтуу кыйын. Ошентип кечээ Рассвет Ынтымакка каршы беттеш өткөрүп, аларга 2-5 менен утулган болчу. Ал эми Сары Өзөн командасы биринчи ирет бул турнирде таймашын өткөрүп атат. Сары кийимчендер Рассвет командасы, ал эми ач көк түстөгүлөр булар Сары Өзөн командасы. Экөөнүн тең негизи аты Сары Өзөн, бирок Сары Өзөн Рассвет деп айтылып жүргөндөн экөөнү алмаштырып албаш үчүн Сары кийимчендери жон гана Рассвет деп айталы, көрмандарга да ыңгайлуу болот. Беттештеги алгачкы жекеме-жеке ошентип старт алды. Азыр Рассвет командасынан Урмат Мусаев чыкты гектар менен. Ал эми Сары Өзөндөн Кубаныч Султан уулу жекеме-жекедеги аттар бул жерде Кубаныч негизинен Кыраз менен чыгышы керек эле. Урмат Мусаев кечээ жекеме-жекеде өтө жакшы оюнду өткөргөн. Командасынын жекеме-жеке оюнчусу Султан уулу Кубаныч, кайманаттуу Кубантай. Азыр болсо мына Кубаныч бул жерде улакты жерден эңип кетейин деди. Атагыраак Урмат Мусаев өтө тажрыйбалуу оюнчулардын бири. Урмат Мусаев азыр мына 34 жашка чыкты. Ал эми Кубан Султан уулу болсо, ал 1992 жылы төрөлгөн, 28 октябрда, андыктан азырынча ал 26-да октябрда 27-ге чыгат. Минген аргымага Кыраз, жекеме-жекенин оюнчусу, бою 1,80 см. Азыр болсо мына Урмат Мусаев ошентип улакты эңди дагы азырынча өзүнүн тайгазанына келип алды. Кандай сонун оозго дагы ушундай сонун келет. Урмат Мусаев улакты өзү эңип алды эле. Өзүнүн тайгазанына келип алды. Эми карама каршы тарапты көздөй жөнөйт. Мына өтө жакшы ылдамдык. Артынан 3 атаандаш мына кууп бара жатат. Улакты өңөрүп туруп кайрадан такымга басайын деп жыйынтыгында тыштап кетти. Өтө туура чечим. Урмат Мусаевдин ушунчалык азыр акылдуу кыймыл аракетин карасаңыздар, артынан 3 атаандаш кууп келаткан, андыктан улакты тыштаган учурда күй менен келип Сары Өзөндүн 3 оюнчусу аны менен кошо өтүп кетмек дагы, анын артында келе жаткан өнөктөштөрү улакты эңип кетиши керек эле. Мына ушундай сонун бир тактикалык жүрүштү ишке ашырды. Бирок өнөктөштөрү Урмат Мусаевди ал учурда толук түшүнбөй калды. Болбосо ошол биринчи дем менен келип эле 3 Сары Өзөндүн чабандестери өтүп кеткенден кийин артынан келип алып кетиши керек эле. Ошентсе дагы мына Рассвет кайрадан улакты өздөрү алып алды дагы. Тайгазанды көздөй келгенге азырынча мүмкүнчүлүк болбой жатат. Бообек Шакирбек уулу азыр болсо мына эми жөнөдү. Жогорку лиганын оюндарын карасаңыздар, ушунчалык аттардын кыймылы да жеңил, чабандестердин кыймылы да жеңил, ушунчалык баары бири-бирине айкалышып турат. Капралды мүнүп жүргөн Бообек жыйынтыгында ал ийгилик жарата алган жок эле. Азыр улак аянттан сыртка чыккан эмес экен бул ирет. Жерде турган аттын башына кырым буруп туруп сүрүп келип чыгарып салды. Ой. Бул эреже бузуу катары катталбайт болуш керек, анткени мындай катуу келип кагып кеткен жок, жөн гана сүрүп түртүп чыгарды. Азырынча ошентип эсеп сандар ачылып элек. Рассвет Ынтымак менен ойногондо Бекназар Аматов, Эламан Нурболот уулу жакшы ойноп берди эле. Бүгүн дагы дал ушул чабуулчу оюнчулардан
кандайдыр бир ийгиликтүү жүрүштөрдү күтсө болот. Рассветтин күйөрмандары ошентип бир облустун командалары бири-бирине каршы ойноп атат. Эртең биринчи лиганын алкагында да кандай таймаш орун алат. Таластын эки командасы бири-бирине каршы ойнойт. Ошентип албетте күчтүү командалар ийгилик жаратып болуп турса, бири-бирине жолугуп каларынан эч кандай шек жок. Азыр болсо жекеме-жекеде кайрадан эле Сары Өзөн командасынан Кубаныч Султан уулу Кыраз менен, ал эми Рассветтен Урмат Мусаев буга чейинкидей эле Кыраз менен ошентип гектар тирешип, азырынча Кыраз гектарга туруштук бере албай жатат. Мына гектар аргымагын карасаңыздар, өзүнүн ордун таап алды. Кубантай кайманаты 92-жыл. Эгерде жекеме-жекеден Сары Өзөндүн аттары азыр 85-жылкы ийгилик жарата албаса, ынтымакка каршы болгон оюнда жекеме-жекеде такыр мүмкүнчүлүк жаралбай калышы ыктымал. Кубаныч Султан уулу аттын башын буруп келип, кайрадан эңип кеткенге жетишпей калды. Кыраз азыр жакшы өзүнүн ордунда, улакка колу жеткен жок. Анткени Кыраз бул жерде гектарды бери түртөм деп улактан бир аз алыстап кеткен эле. Белгиленген убакытты соңуна чыгарып алды дагы. Азыр болсо кийинки башка чагандастар ортодо. Жекеме-жекеде бул рет демек Сары Өзөндөн Азат Насыпбеков чыкты. Оюн эрежеси боюнча Азат Насыпбеков ал эми 3-чү номер бул жерде Сары Өзөн командасынан, Рассвет командасынан Бекназар Аматов, Темир Молдокулов чыккан экен. Кечиресиздер, 10-чу номерде Аматов Бекназар Аматов жана Азат Насыпбеков жекеме-жекеде көпкө тирешип турган жок. Көз ачып жумганча улак аянттын сыртына чыгып кетти. Бекназар Аматов кечээки оюнда да бир нече ирет жекеме-жеке чыккан. Алар ошол ынтымакка каршы оюнда өтө жакшы оюнчулар жибип, оюндун кызуусуна кирип алды. Сары Өзөн болсо бүгүн биринчи беттешин өткөрүп, азырынча толугу менен оюндун шаңына аралашы элек сыяктуу. Мына Көкбөрү майрамы ошентип Чолпон Ата шаарында 3-чү күнү орун алып атат. 31 август күнү финалдык беттештер ишке ашмакчы. Өтө кооз демек арена деп айтсак болот. Күйөрмандар үчүн дээрлик бардык шарттар түзүлгөн. Андыктан башка шаардагы, Бишкектеги, башка жактагы күйөрмандарды ушул Чолпон Атага ат майданга чакырабыз. Бүгүн болбосо эртең, же болбосо бүрсү күн эртең жарым финалдык беттештер орун алат. Биринчи лигада ал эми бүрсү күнү 3-чү орун үчүн болгон беттештер жана 31 август күнү эгемендүүлүк күнү болсо, анда финалдык беттештер менен бирге ат чабыш оюндары орун алат. Кызыктын баары дал ушул жакта. Андыктан ушул 30-31 августтарда жок дегенде келип, чыныгы ат майрамына, Көкбөрү майрамына ортоктош болуп кетсеңиздер болот. Азыр болсо мына Рассветтин оюнчусу Таалайбек уулу бул жерде өтө ишенимдүү келди эле. Ал учурда улак ошентип улак мына Тайгазандын түбүндө калды сыртында. Бактияр Таалайбек уулу Тайлунг менен келип ошол жерден чечүүчү учурда ийгилик жарата албай калган. Кайрадан эле Рассветтин оюнчулары бирок кышкырык жаңырып кетти, бирөө келип коюп кетти, эмне болду? Азыр башкы калыс түшүндүрүштөрүн жүргүзүп атат. Кайсыл бир оюнчу жаза мамысына байланып калабы? Өзүнө чакырып атат. Жок, оюн дал ушул жерден уланды. Алгачкы мүнөттөрдү
карай турган болсок, азырынча Сары Өзөнгө караганда Рассвет ийгиликтүүрөөк болуп атат. Алар активдүү, агрессивдүүрөөк оюнду жүргүзүүдө. Азыр ат үстүндө улак тартыш, жебедей сызып аутка бара жатышат. Азыр болсо ошентип Азат Бейшеналиев, 31 жаштагы Азат Бейшеналиев мына улак менен аянттан сыртка чыгып кетти. Кайрадан жекеме-жеке чүйдөгенде эле Кубаныч Султан уулу улакты алам деди. Бирок азырынча Рассветтин аргымагына анын аты Крас толук туруштук бере албай жатат. Рассвет командасы менен Сары Өзөн командасы 11-минутта кетти кайрылыбыз. Рассветтен Урмат Мусаев, кайрадан эле Урмат менен Кубаныч өз командасынын жекеме-жекедеги негизги оюнчулары. Көзүбүздө эле көрүнүп калды. Гектар. Жекеме-жекеге Гектар бул жерден бири-бирине Кразды жакындаткан жок дагы, бирок эң кете албай жатат. Урмат Мусаев 1985-жылы төрөлгөн болсо, Кубаныч Султан уулу ал 1992-жылы. Экөөнүн ортосунда 7 жаш айырма бар, бирок ортого берилген дээрлик дос сыяктуу жакшы мамиледеги чабандестер. Кубанычтын бою 1,80 м, салмагы 82. ортодо Азыр болсо бул жерде демек Рассвет командасынан Фархат Бейшекеев чыккан экен. Ал эми Бекназар Аматов ага каршы. Фархат Бейшекеев. Фархат Бейшекеев дагы 31 жашта. Коргоочу Фархат Бейшекеев негизинен ал чабуулда мындай мүмкүнчүлүк болуп калганда эле чыкпаса, көбүнчөсү коргонууга жооп берген оюнчу. Анын дагы бою 1,80 м, салмагы 84. Фархат Бейшекеев азыр болсо бул жерде кайрадан Рассвет оюнчулары ошентип улакты жерден эңип кетти, дагы керемет ылдамдык менен бара жатат. Жана азыр мына улакты тайгазанга салып кетти. Ошентип улакты тайгазанга Тилек Эсенбаев, Бообек Шакирбек уулу, кечиресиздер, Капрал менен бул жагы эми мыйзам ченемдүү көрүнүш болчу, себеби оюндун башынан бери дал ушул Рассвет командасы активдүү болуп атат, алар чабуулга көбүрөөк чыгып атат. Мына жыйынтыгында ошентип Бообек Шакирбек уулу башаламандыктан пайдаланып кетти. Атаандаштар барып бул жерде атаандаштар ушул тайгазанга келген учурда оңго солго жылып кетип атты эле. Ал мүмкүнчүлүктөн пайдаланып Рассвет алдыга озуп чыкты. Эгерде Рассвет бүгүнкү беттеште утуп кете турган болсо, анда Сары Өзөнгө өз тайпасында биринчи орунду алуу маселеси өтө кыйын абалда калат. Анткени эртең Сары Өзөндүн ынтымак менен беттеши бар. Дал ушул А тобундагы командалар, мен оюмча, албетте менин божомолумда Сары Өзөн бүгүн утуп калса, эртең ынтымак менен өз тайпасында биринчи орун үчүн күрөшөт го деп ойлоп аткам. Иш жүзүндө Рассвет мына сонун оюнду көрсөтүп атат. Азыр бул жерде Улан Насакеев улакты сол такымга басып алды. Улан Насакеев көкбөрү дүйнөсүндөгү эң мыкты чабандестердин бири. Улан азырынча өзүндө алып жүрөт. Мына тайгазанды көздөй эми сызып баратат. Азыр оң жагынан, сол жагынан өтүп туруп, мына бир колу менен ыргытып кеткенге толук күчү жетет. Ошентип Улан Насакеев эсепти 1-1 айлантып кетти. Улан Насакеевдин Сары Өзөндүн демек биринчи салымы бул ушул эгемендүүлүк күнү үчүн болгон турнирдеги. Демек эсеп ачылды. Сары Өзөн тарапта дагы Рассвет болсо
Болбек Шакирбек уулунун аткаруусунда бир салым салган. Биринчи тайм 1-1 менен азыр уланат. Жакшылап эле ушинтип эле акырын эле кымырай берсеңер, кырдан ашасыңар. Ат салбай эле, алып учпай эле. Бирок оюн өтө жакшы болуп атат. Эки команда тең чабуулга көбүрөөк басым жасоодо. Азыр болсо улак ким Рустам Тыналиевге өткөрүлүп берилди. Бул жерден Таштемир Жекшенов биринчи эңип алган эле. Андан кийин Рустам Тыналиев. Рустам Тыналиев көкбөрү дүйнөсүндөгү эң мыкты чабандестердин бири. Рустам Тыналиев эки оюнчунун курчоосунда калган. Эки оюн тең артта калтырды. Азыр аттын башын буруп келгенге өңкүй. Караңыздарчы, кандай кооз, жеңил кыймыл аракеттер. Рустам Тыналиев. Бирок ага Рассветтин оюнчулары азырынча мүмкүнчүлүк бербей жатат. Ошентсе дагы Рустам Тыналиев 1989 төрөлгөн, бою 1,79 сантиметр. Рустамдын салмагы болсо 75 килограмм. Албетте өтө көп ашыкча салмагы жок. Рустам бүткүл денесинде булчуңдан тарамыштан турган Рустам Тыналиев мына азыр кайрадан жиреп кирип барганга аракет кылды. Бир нече иреттен бери, бир нече убакыттан бери өзүндө жүрөт. Мына кайрадан эми Рассветтин мобилдүү коргоочулары такыр мүмкүнчүлүк бербей койду. Жок эле дегенде бир нече көз ирмемге калтырса, ушундай көрүнүш орун алмак. Рустам Тыналиев бул жерде улакты тарттыргандан кийин эми тагырага тарттыруу эмес, өнөктөшүнө өткөрүп бергенден кийин ушул жерден азыр кайсыл оюнчуда жүрөт, алыстан аныктоо кыйын болууда. Рустам Тыналиев дагы деле өзү улак менен. Рустам улак салмайынча бул жаны жай алчуда эмес. Бул жерде мына дымагы өзгөчө күчтүү болуп атат. Кайра мына тайгазанда айланып келди дагы. Ары бурулуп, бери бурулуп, бирок жок дегенде 1 секундтук мүмкүнчүлүктү ала албай жатат. Рустам бул жерде Улан Насакеевге өткөрүп берем деп жыйынтыгында улак жерге түшүп калган. Кагылышуу оор эмес, андыктан беттештандан ары улантса болот. Же калыс бул жерден эреже бузууну каттаган сыяктуу. Андай болсо Рассветтин бир оюнчусу азыр жаза мамысына байланышы ыктымал. Кандай чечим кабыл алды? Күтүп туралы. Дал ушундай мына Рассветтин бир оюнчусу ошентип жаза мамысына кетти. Азыр сары кийимчендер ошентип бир оюнчуга аз болот дагы. Сары Өзөн аны колдонуп кетиши толук ыктымал. Тажрыйбалуу оюнчулар, чабандестердин саны, атчандардын саны бирдей болгондо деле ийгилик жарата алчу оюнчулар. Ал эми бир оюнчуга көп болуп турганда кадимкидей ал мүмкүнчүлүктү колдонуп кетиши мүмкүн. Мына улакты азыр жерден эңип кете алган жок. Ушундай эле болсо экен, ушундай эле, талашпай эле. Акыркы минута. Жекеме-жеке азыр орун алат. Эки командадан тең эч ким улакты алып келгенге ниети жок. Андай учурда калыс алып келчү эле. Негизинен улакты жекеме-жекеге же ортого ким алып келип таштайт? Улакты дээрлик дайыма утулуп жаткан команда алып келип турат. Себеби убакыттын өткөнү уткан командага пайда. Азыр эсеп 1-1 болгондуктан ал жагынан көп эки командада тең демилге болгон жок эле. Кубаныч Султан уулу кайрадан жекеме-жекеде, бирок бул жерде Айбек Эсеналиев чыккан экен.
Кубаныч Султан Сары Өзөндөн болчу. Ким болгон учурда да ошентип алгачкы Вактың бүттү. алгачкы 4-4 тайым артта калды. Азырынча эсеп сандары 1-1. 5 минут тыныгы. 5 минут. Сары Өзөн жана Рассвет командаларынын ортосундагы экинчи тайм башталды. Сары кийимчендер Рассвет, ал эми ач көк кийим менен бул Сары Өзөн командасы биринчи таймдын жыйынтыгы боюнча эсеп 1-1. Биринчи таймда Рустам Тыналиев өтө активдүү болду, бирок улак сала алган жок. Ал эми Улан Насакеев болсо, ал бир тийгилик жаратты. Ал эми Рассвет командасынан Бообек Шакирбек уулу капрал менен барып алгачкы салынды, ишке ашырган эле. Азыр болсо Таштемир Жекшенов мына улакты алып келе жатат, жекеме-жеке ишке ашмакчы. Экинчи таймдагы алгачкы жекеме-жеке бул жогорку лиганын алкагындагы таймаш. Булар албетте байгелүү орунга ат салыша турган командалар. Азыр кайрадан эле Кубаныч Султан уулу. Кубаныч Султан уулу чыкты Сары Өзөндөн. Экинчи тайм эсеп сандары Ал эми Рассвет командасынын оюнчусу атандашын улакка жакын жолотчу да эмес, Урмат Мусаев болушу керек. Сары Өзөн Рассвет командасынын оюнчусу Урмат Мусаев мына улакты сол такымга басты жана аянттан чыгып баратканын билип туруп улакты таштап кетти. Урмат Мусаев өтө сапаттуу, акылдуу оюнду жүргүзүп атат. Көз ачышканча анын өнөктөштөрү улакты эңгенге мүмкүнчүлүк алды эле, бирок көтөрүп кеткенге жетишпептир. Каршы келаткан атка карабастан улакты эңгенге аракет кылып атат. Өтө жеңил кыймыл аракеттерге күбө болуп атабыз дагы. Азыр ой. Ай. Жакшы. Аттын жакшы жери мына ушул жерде калган. Адамды басып кетпейт, тепсеп кетпейт. Бирок буйтап бара жаткан учурда буту тийип кетиши ыктымал. Азыр ошондой бир аз тийип кетти окшойт. Аксап аянттан сыртка чыгып бара жатат. Рассветтин оюнчусу бутунан жаракат алып калган экен. Бирок ошол замат кайрадан атка минди. Демек, ал жерде кандайдыр бир чоң маселе жаралган эмес. Рассветтин ал оюнчусунун ал акыбалы жакшы. Бир аз өзүнө келип алып туруп, азыр беттешти кайрадан улантат. Урмат Мусаев бул иреттагы Рассвет командасынан, Сары Өзөндөн ошол эле Кубаныч Султан уулу биринчи таймдан бери экөө уламдан улам эрөөлгө чыгып атат. Эки жолу эле ушундай учур болду, улакты экөө тең ала албай калган. Башка учурда экөөнүн бирөөсү сөзсүз түрдө эңип кетип атат. Рассвет командасынын оюнчусу Азыр сонун сүрүп барды Кубаныч Султан уулу краз менен. Бирок гектар бул иреттагы туруштук берди. мүмкүнчүлүк бербей туруп Тандашынын жолун кадимкидей туруп туруп кебелбестен улактын жанында турат. Эреже боюнча Буларга белгиленген убакыт соңуна чыгып калды, 1 мүнөт. Жана ошол замат жекеме-жекедеги аргымактар алмашты. Азыр жакшы мүмкүнчүлүк орун алып атат. Эмнегедир бир 2-3 секундадай убактысы бар эле. Ошол мүмкүнчүлүктү колдонбой калды. Жыйынтыгында Сары Өзөндөн азыр
Сары Өзөндүн оюнчусу бул жерде Рустам Туналиев бе? Рустам Туналиев өзү демек жекеме-жекеге чыккан экен, ошол замат улакты өңөрүп алды дагы. Мына ушул жерден бул жерде ийгиликти жаратып кетти Рустам Туналиев. Азыр туп-туура 30 жаштагы Рустам Туналиев эсепте 2-1 жеткирди. Рустам Туналиев биринчи таймдын аяк жагында бир топко чейин аракет кылып улакты сала албай койду эле. Экинчи таймдын башында ага ийгилик жылмайды. Азыр улакты жерден эңгенге бул жерде Таштемир Жекшеновго мүмкүнчүлүк болду. Бул болсо Бекназар Аматов экен. Бекназар Аматов азыр кайрадан ортого улакты алып барып коет. Сары кийимчендер Расвет, ач көк кийимчендер Сары Өзөн. Бул жуптун фаворити Сары Өзөн болушу керек эле. Бирок Расвет татыктуу каршылыкты аларга көрсөтүп атат. Кезектеги жекеме-жеке бул иреттагы Кубаныч Султан уулу өзүнүн ордуна жайгашып алды. Эгерде аттар мына ушинтип түртүшүп бири-бирине ийгилик жарата албай калса, ошондо атадаштын артына өтүп алат. Бул жерде Тилек Мукаев Расвет командасынан жок, бул жерде Сары Өзөндөн Акбар Иманбеков болчу экен. Ал ушинтип Урмат Мусаевка каршы турган. Мен буга чейин Кубаныч Султан уулу деп ойлоп аттым эле. Болду, койгула эми. Бир жердин адамдары ушинтип бири-бири менен пикир келишпестикке барып кетти. Калыс болсо абалды тынчтандырып атат. Буга чейин ошентип бакубат талас менен Соңкөлдү дисквалификация кылбай кайрадан беттешти улантканга мүмкүнчүлүк берди эле. Эми ошентип бул беттешти дагы чыңалуу уламдан улам күчөп баратат. Жаза намысына экөөнү тең чыгарып койду. Эми ушул жактан чечишпеген маселеси болсо аны бүтүрүп алышсын деп 2 мүнөткө Сары Өзөн командасынан бул Акбар Иманбеков, ал эми Расветтен болсо Урмат Мусаев. Ал учурда жекеме-жекеден Кубаныч Султан уулу ийгиликтүү. Кубаныч Султан уулу мына улакты сол такымга басып алды. Акбар 1987-жылы төрөлгөн, ал эми Урмат Мусаев 85. Андыктан Урмат чоңдугуна салып тарбиялап койгусу келген экен. Ал мезгилде Кубаныч Султан уулу ошентип Тайгазанга жакын барып, бирок азырынча ийгилик жара албай жатат. Ошентсе дагы уламдан улам ары бери айланып келип Тайгазанга жакындап келгенге мүмкүнчүлүк болду. Кубаныч Султан уулу 27 жаштагы, 26-да 27-ге жакында чыга турганына чабан дес. Канчалык ары бери айланып келбесин, баары бир жолунан жок дегенде бир атаандаш тосуп чыгып атат. Ушинтип айланып олтуруп ийгилик жаратып кетсе болот болду экен. Азыр кош такымга салуу мүмкүнчүлүк болду. Жана аны ишке ашырып кетти Кубаныч Султан уулу. Эсеп мына ошентип 3-1. Алгач Улан Насакеев улак салды биринчи таймда. Сары Өзөндүн курамында Рустам Туналиев экинчини, ал эми Кубаныч Султан уулу азыр 3-салымды ишке ашырды.
жаза мамысына байланган жаза мамы. эки оюнчу азыр кайрадан оюнга экөөтөн кайрадан аралашты. Улак ортого ташталды. Бирок чабандестер башкы калсын ышкыргысыз оюнга аралашып кеткен экен. Сары Өзөн экинчи 20 мүнөттүктө өтө жакшы оюнду өткөрүп атат. Улак стартта кайрадан бирине болгон тирешүү. Алар мына биринчи таймда 1-1 болгон болсо, экинчи таймда 2-0 менен алды да, ошондо жалпы эсеп 3-1. Расветтин оюнчулары дагы бир топ тажрыйбалуу. Ошол эле Темир Молдокулов бар, Тилек Мукаев бар, Рамзат Бөкөнбаев, Урмат Мусаев, Тилек Эсенбаев, булардын баары кадимкидей тажрыйба чогултуп калган оюнчулар. Ал эми Бекназар Аматов жаш оюнчу, Эламан Нурболотұлы алда жаш. Азыр Сары Өзөн кайрадан чабуулга жөнөдү. Таштемир Жекшенов өтө улакты жакшы эңген чабандестердин бири. Таштемир Жекшенов 2000-жылы төрөлгөн, болгону 19 жашта. 19 жаштагы жаш оюнчу улак менен жыгылып, улак менен кошо болгондо дагы ат улак менен кошо жыгылып, кошо туруп кетти. Караңыздарчы, кандай максатынан кайтпаган өжөр оюнчулардын бири. Жаш жаңы муундун оюнчусу да ушул Таштемир Жекшенов десек болот. Мурда Көксеректи минип жүрчү, 9 майда Көксерек менен чыккан, азыр Карагерди алып чыкты. Карагер 5 жаштагы. Бул Таштемир Жекшенов болсо, буга чейин Толкун командасында ойноп жүргөн. Азыркы учурда Улуттук университетте экономика факультетинде 2-нчи курста окуйт. Ошол студент 19 жаштагы Таштемир Жекшенов өзүнүн талантын бир ирет сунуштап көрдү. Бирок Таштемир Жекшеновго экономист болгонго караганда улак тарткан бир тойло жан дүйнөсүнө туура келчүдөй. Бирок өзү да өтө сабаттуу бала. Бир интервьюсун көрүп калдым эле. Орду менен сүйлөгөн, токтоо жана акылдуу бала экени чындыгында көрүндү эле. Ошол Таштемир Жекшеновдун бою болсо 1,83 метр, анын салмагы 82 килограмм. Азырынча жада калса 18 ноябрда төрөлгөн, андыктан азырынча 19га чыга элек. Быйыл ноябрда 19 жашка чыгат. Ушул 2000-жылы төрөлгөн Таштемир Жекшенов болчу. Азыр болсо кайрадан жекеме-жеке орун алып атат. Кубаныч Султан уулу эңкейип улакты эңип кете албай калды. Ал эми Урмат Мусаев бул жерде ийгиликтүү болуп турат. Кана Бекназар Аматов экен. Бекназар Аматов 1996-жылы төрөлгөн, 23 жаштагы жаш чабандестердин бири. Ал дагы азыр болсо Расвет чабуулга жөнөдү. Бекназар Аматов аттын башын буруп аутка чыгып кетпейт болду экен. Аутка чыккан жок. Жана улакты өзүндө алып калды Бекназар Аматов. Өнөктөштөрүн күтүп аткандай. Такым катуу болгон күндө деле көпкө чейин улакты алып жүрө албайт. Ошондуктан эртерээк өнөктөшүнө ашырып бергенге аракет жасады. Мобилдүү, өтө ийкемдүү оюн. Өзүнүн өкүмүн сүрүп аткан. Бирок улак аянттын сыртына чыгып кетти. Азыр болсо
Кайрадан жекеме-жекке бул ирет 14 минутта ресепсиондары ушул Рассвет командасына жакын айлампада жекеме-жекке орун алат. алдыда. Беттештеги калыс Шайлоо Алымкулов, Көкбөрү Федерациясынын калысы. Же болбосо Ортодо эгерде Көкбөрүнү дүйнөлүк деңгээлде деп айтсак, анда дүйнөлүк деңгээлдеги калыс. Эң мыкты калыстардын бири. Азыр Сары Өзөндүн оюнчусу мына улакты такымга басып алды. Улан Насакеевке өткөрүп бергенге аракет кылган, жана өткөрүп берди. Мусаев. Азыр болсо мына эми ушул жерден Олбурлуу Улан Насакеев түз эле Тайгазанды көздөй бара жатат. Тоскоолдук кылган ким бар? Албетте атаандаштар азыр мүмкүнчүлүк бербей калды. Ошентсе да кайрадан ары бери айланып келип туруп Улан Насакеевке жарым секунд жетиштүү. Тайгазан жанына жакындап эле калса бир колу менен силкип туруп улакты ыргытып кеткенге толугу менен мүмкүнчүлүгү жетет. Чыныгы балбан чабандестердин бири Улан Насакеев минген аты Lexus. Азыр болсо мына ошентип Улан Насакеев бүгүнкү беттештеги дубльду жасады. Биринчи жана төртүнчү улактын автору. Улан чындыгында өтө карылуу оюнчулардын бири болуп эсептелет. 4-1 Сары Өзөн кадимкидей тараза ташын өздөрү тарапка ошентип оодуруп алды. Эми Рассвет командасына кыйын болот. Кечээ алар ынтымактан утулган, бүгүн ошентип Сары Өзөндөн жеңиле турган болсо, ошондо 30 күнү эртең эмес, бүрсү күнү. Бүрсү күнү алар Б тобундагы акыркы орунду алган команда менен 5-чи орун үчүн ат салышат. Эгерде 5-чи орунду кайсыл бир команда 5-чи орунду ала албай калса, акыркы орун болуп калса, анда 21 март Норус майрамына карата болгон турнирде 1-чи лигада ойнойт. Бирок Рассветтин 1-чи лигага түшүп каларынан шегим бар. Ошентсе дагы ал жакта Б тобунда же Көлтөр, же болбосо ал жакта Кара Буура. Ошондо демек биз жок, Көлтөр менен Кара Буура, Көлтөр менен Кара Буура, кечээ Кара Буура 7-2 менен утту. Андыктан теориялык жактан Көлтөр менен дал ушул Рассвет 5-чи орун үчүн 30 август күнү ат салышып калышы ыктымал. Кубаныч Султан уулу азыр жакшы каршылыкты көрсөттү. Урмат Мусаевка, бирок Урмат эми гана өзүнүн ордуна ишенимдүү жайгашты. Жекеме-жекеде албетте аттын ролу өтө чоң, бирок ошентсе дагы шамдагайлык, чеберчилик, тажрыйба баары бир өзүнүн дайым болбосо да кээ бир учурда таасирин берет. Кубаныч Султан уулу улакты такымга баскандан кийин ишенимдүү. Бул жерде кайрадан эле демек Бекназар Аматов деп атат. Аянт биз отурган жерден бир топ алыс болгондуктан алыстан чабандестердин бети да көрүнбөйт, номери да көрүнбөй калып атат. Аны күйөрмандар туура түшүнөт го деп ойлойм. Сүрмөтоп аутты көздөй жөнөдү. Экинчи таймдын жыйынтыктоочу жарым бөлүгү орун алып атат. Улак аянттан чыккан эмес экен. Аттар чыгып бара жаткан учурда улакты жерге таштап кеткен. Азыр болсо мына Тайгазанга Эламан Нурболот уулу жакындап келди. Ал мезгилде эсеп саны кыскарды. Улак Тайгазанда Эламан Нурболот уулу экинчи салымды ишке ашырды. Эламан Нурболот уулу
командасына 1 ұпай алып келді. 20 жаштагы чабандес Акыркы Кыргыз көкбөрүсүнүн келечеги деп айтсак болот. Ушул эле Эламан, андан сырткары Таштемир Жекшенов жана башка командаларда бир топ жаш оюнчулар бар. Ошолор азыркы муун алмашкандан кийин ушул Кыргызстандын негизги улуттук курама командасында ойной турган чабандестер деп айтсак болот. Азыр жогорку лиганын беделдүү клубтарында ойноп келет. Азыр өтө катуу кагуу жеп калды эле. 3. Бул жерде Таштемир Жекшенов бирок кагым кашым дебестен кайрадан оюнга кайрылып келген. Ал мезгилде Эсеп сандары экинчи тайм 2. жыйынтыкталды. Сарыөзөн командасы Эсеп 4-2. жыйынтыктады. Таштемир Жекшенов атаандашы коюп кеткен оюнчу менен мына кол алышты. Азамат оюнда болгон нерсени ошол замат унутуш керек. Азыр бир нече көз ирмемден кийин биз 3-чү таймды баштайбыз. Рассвет менен Сарыөзөн командасынын ортосундагы 3-чү тайм башталды. Ар бир команда оюнчулары ыңгайын издеп аткан. Эсеп болсо 4-2 Сарыөзөн алдыда. Дал ушул экинчи таймда Сарыөзөн бир топ ийгиликтүү болду. Алар 3 ирет улак салды, ал эми Рассвет командасы бир жолу. Аны болсо Эламан Нурболот уулу Рассвет командасынан бир улакты салган. Сарыөзөндөн Рустам Таналиев жана Улан Насакеев, ошондой эле Кубаныч Султан уулу ийгиликтүү болуп чыккан. Азыр чечүүчү 3-чү тайм орун алып атат. Бүгүнкү 28 августка каралган бул 3-чү оюн, ал эми бул беттештен кийин ушул эле жогорку лиганын алкагындагы дагы бир таймаш орун алат. Ал Ош облусунун Достук командасы менен Ысык көлдүн Көлтөр командасынын ортосунда орун алат. Азыр болсо мына ушул жерде Рассветтин оюнчусу кадимкидей улакты жерден ишенимдүү эңип кетти. Жана бул болсо Бактияр Таалайбек уулу Тайлунг менен өтө мына Шамдагы оюнчулардын бири, жаш 23 жаштагы Бактияр Таалайбек уулу сонун улакты жеңил алып кетти эле. Бирок аттын башын бурганга жетишпей калды дагы, аянттын сыртына кетти. Ошентип кайрадан жекеме-жеке орун алат. Бул дагы жекеме-жеке өзүнчө спорттун түрү болуп, буюрса мына расмий каттоодон өтүү алдында турат. Ошол 25 август күнү жекеме-жеке турнири орун алды. Тесттик режимде деп айтсак болот. Ошондо жогорку лиганын аттары ага катышкан жок. Бирок биринчи лиганын аргымактары кадимкидей өздөрүнүн күчүн сынады. Ошол учурда жогорку лигадагы кээ бир чабандестер деле катышты. Азыр болсо жекеме-жекеде бул жерде Рассвет командасынан кайрадан эле Урмат Мусаев чыккан. Кайрадан эле дегенибиз, мына буга чейинки беттештер деле дээрлик дайыма ошол жекеме-жекеде ойноп атты. Ал эми Сарыөзөндөн Нурбек Юсупов, Акбар Иманбеков. Акбар Иманбеков болсо ал Аврора деген аргымак менен, Аврора бул коргонууда ойногон аргымак. Жана Акбар Иманбеков өзү дагы коргоочу. Бирок бүгүн жекеме-жекеде бир нече ирет чыгып атат. Кубаныч Султан уулун алмаштырууда Акбар ошентип азыр улакка жакындай албай калды. Урмат Мусаев болсо мына эми ушул жерден улакты алды. Аттын башын буруш керек, кайсыл тарапка бурат? Мына оң жакка бурду дагы аутка кетпестен ылдамдыгын жакшы эле кошоюн деди эле. Бирок мүмкүнчүлүк бербей койду. Бул жерде Сарыөзөндүн коргоочусу Нурбек Юсупов жиган менен келип анын жолун тосуп кетти. Нурбек Юсупов коргоочу, ошондой эле Фархат Бейшекеев коргоочу Сарыөзөн командасында. Андан сырткары Кубаныч Султан уулу жок, ал негизинен жекеме-жекеде жана чабуулга ойногон оюнчу болсо. Азат Бейшеналиев коргоочу, Азат Насыпбеков дагы коргоочулук кызматты аткарат. Сарыөзөн командасындагы коргоочулар.
чабуулда Рустам Тыналиев. Ошондой эле Рустам Тыналиевден сырткары мына Таштемир Жекшенов чабуулда ойноп келет. Жана Улан Насакеев бар. Бул ирет дагы Рассвет оюнчусунун улакты эңип такымга басканы ийгиликтүү болду эле, бирок андан ары Кубаныч Султан уулу азыр тоскоолдук кылып атат. Кубаныч Султан уулу мына азыр ушунчалык экөө тең улакка жакшы жабышкандыктан алар эмес аттар ары бери жылып кетип атат. Улакты тартса, аны менен кошо аргымак ары бери жылууда. Сүрүлүп барып мына экөө тең улакты бербей койду эле эч кимге. Аягында аянттан сыртка чыкты, ошондо гана улакты кое беришти. Кармаган жерин жулуп алган бул биздин чыныгы Көкбөрү чабандистерибиз. Бири-биринен ашып кем калбаган оюнчулар болду. Ашып кем калбаган оюнчулар экени белгилүү. Азыр мына Кубаныч Султан уулу чыкты Бекназар Аматовго каршы. Бекназар улакты такымга оң такымына басты. Бекназар Аматов улак менен азырынча ишенимдүү чабылган мүмкүнчүлүк жок. Ошонусу дагы мына эми жөнөсө болот. Жок, ылдамдык кошконго. Анын перспективасы жок экенин түшүндү, себеби коргоочулар кадимкидей кууп жетип барып тоскоолдук кылып калмак. Ошондуктан улакты акырын жерге таштады дагы. Өзү күү менен аянттын сыртына чыгып кеткен. Ал мезгилде бул жерде ким? Рустам Тыналиев улак теңгенге аракет кылды. Эки команданын тең курамы жакшы, аргымактары дагы бир топ көнгөн чыныгы Көкбөрүдө тажрыйба чогулткан аргымактар. Сары Өзөндөн быйыл Арго жок. Ошондой эле Көксерек жок. Алар 9-майда да ушул Көксерек жана Арго деген оюнчулар ойногон эле. Азыр Азат Бешиналиев Легенда деген аргымак менен оюнга чыгып атат. Командасы Асмотовго барып өтсөңүздөр. Мына эми ошол жерден Сары Өзөндө чабуулга чыкканга жакшы мүмкүнчүлүк түзүлүүдө. Кубаныч Султан уулу өзү бара жатат. Атандаштарды көргөндөн кийин, жолунан чыкканын көргөндөн кийин такымга басып алды. Болбосо өңөрү эле эрдин кашына коюп бармак. Бир сыйра айланып туруп, мына эми жол ачылабы? Жок. Бир эмес эки тараптан эки коргоочу жетип келди. Кана баарын артка таштап туруп, эми келсе болот. Бир колу менен ыргытуу атандаш тоскоолдук кылып атканда мүмкүн эмес. Ал учурда ошентип өнөктөшүнө өткөрүп берди. Ким экени алыстан караганда бул Улан Насакеевке окшоп атат. Аны да Улан Насакеев экен. Улан Насакеев эң карылуу улакчылардын бири. 8-номердеги Азыр болсо мына ары келип бери келип ыңгайлуу учурду күтүп аткан. Мына эми барса болобу? Жок, бул иретте коргоочулар албетте караш керек. Сары Өзөндүн коргоочулары азыр мына ушул Улан Насакеевке мүмкүнчүлүк түзүп берсе жакшы болот эле. Сол жагынан, оң жагынан кирди, жок, ары жагынан кириши керек болчу. Өзүнүн оюнчусу азыр Сары Өзөндүн оюнчулары бири-бирин коюп кетти. Дагы мына күү менен келип Улан Насакеев азыр ийгилик жаратып кетти. Эсеп ошентип 5-2. Улан Насакеев бүгүн 3 ирет улак салды. 1-чи, 4-чү жана азыр 5-чи улакты жаратып кетти. Кайрадан оюн ортодон башталат. Башталды тагыраагы. Азыр болсо мына ушул жаш оюнчу Таштемир Жекшенов биринчиден менен барып улакты салып кете алат болду экен. Улакты албетте такымга баскан эле, чыгарганга жетишпей калды. 20 жаштагы
Узарда Жок, 20 эмес, жада калса 18 жаштагы. 19го чыга элек Таштемир Жекшенов 1 Таштемир метр 83 сантиметрлүү, салмагы 84 кило болгон Кыргыздын жаш балбан оюнчуларынын бири. Азыр ушул жерден өнөктөшү кайрадан эле бул уланбы, жок. Сырткы келбети уланга окшойт. Азыр тактаганга аракет кылалы. Кана 6-номердеги Узарда ойнотуп аткан Аскат Аскаров деп демек алып баруучу жардам келди. Аскат Аскаровду буга чейин көп көрбөй аттык эле. Эң мыкты эңгичтердин бири. Буга чейинки сезондо, бир нече буга чейинки сезондо мына ушул Достук командасында ойноп жүргөн Аскат Аскаров. Аскат Аскаров албетте чабуулга жооп берген оюнчулардын бири. Өтө шамдагай. Мына азыр бара жатат. Мүмкүнчүлүк бербей койду Рассвет оюнчулары. 3 оюнчунун курчагысында калмак, курчоосунда, бирок өнөктөштөр ага жардамга келип атат. Ал мезгилде эми улакты кимге өткөрүп берем деп атат. Өзү жөнөдүбү? Өзү келди. Мына эми тоскоолдук кылган эч ким жок. Эртерээк улакты ошентип бул жерде ошентип жок, ийгилик жарата албай калыптыр. Аскат Аскаров дагы деле улакты өзүндө алып жүрөт. Ортолук бөлүккө келип туруп бир сыйра. Мына эки атандашты артта калтырса болот азыр. Эмнегедир өтө алыс кетип калды. Өнөктөшүнө берем деп аткан экен. Рустам Туналиевго дейм. Рустамга Аскаров өнөктөшүнө өткөзүп жок, бул Улан Насакеевке. Улан Насакеевке кайрадан өткөрүп бериптир. Улан Насакеев мына ал азыр чыныгы чабуулчулук чыныгы кызматын аткарып атат. Улан Насакеев позициялык чабуулда өтө мыкты. Ушундай учурду жана көз ирмемди ушунчалык жакшы пайдаланган чабуулчулардын бири. Ошондуктан азыр туюк коргонууга Рассвет командасы өтүп калган учурда кайра Уланга берип атканы жөн жерден эмес баары. Оюн өзү күчтүү оюнчуну тандап алат, Улак өзү күчтүү оюнчуну таап турат. Улан болсо мына өзүнүн жана атаандаштарынын курчоосунда 4 оюнчу жада алса курчап келгенге аракет кылды. Арманда калбай, коюлап калган. Такымы да өтө катуу. Азыр бул жерде 3 кошкон тайса жаман. аутка чыгып кеткенге аракет кылып атышты эле. Рассветтин оюнчусу алып койду. Алжа жулуп алды. Мүмкүнчүлүк болду дегенче ошол замат улакты тартып алды. Бул Рассветтин оюнчусу Темир Молдокулов. Албетте Темир Молдокулов эң карылуу чабандаштердин бири. Бирок чабуулга чыга албай жатат. Ал сол тараптагы Мараны көздөй жөнөшү керек. Оң такым менен ойнотуп аткан 6 номер дейт. Анда улакты Бообек Шакирбек уулуна берген экен. Бообек Шакирбек уулу алгачкы упайды салган, алгачкы упайды алган чабандес. Бүгүнкү беттеште биринчи салымды дал ушул Бообек Шакирбек уулу ишке ашырды эле. 3-чү таймдын 13-чү минутасы эсеп саны Беттеш дагы 7 мүнөткө уланат. Чечүүчү 3-чү таймдын 13-чү минутасы. Сарыөзөн 5-2 менен алды да 7 мүнөт ичинде Рассвет жок дегенде 3 ирет улак салыш керек болот. Азыр болсо Кубаныч Султан уулу улакты мына сол такымга басып алды. Беттешет. Осмотрга тизилип турушат. Осмотрду кароодон өткөзүп аткан Карим. Айлампанын ичинде мына айланып аткан жекеме-жекедеги чабандестер. Азыр оюн талаасында Алар сыртка чыкмайынча мына ушул аларды байкап турган атаандаштар, өнөктөштөр оюнга аралаша албайт болчу. Азыр мына Кубаныч Султан уулу бул жерден Кубаныч Султан уулу Ажыгулов, улакты Докторбек жана Таштемир Жекшеновго өткөрүп берген эле. Нургазы. Улак кайрадан аянттын сыртына чыгып кетти. Бул ирет Сарыөзөн Дегенче
Бул рет болсо эми Сары Өзөндүн Тайгазанына жакын эреже боюнча айлампадан жекеме-жеке ишке ашмакчы. айлампадан оюнду улайбыз. Бул жогорку лиганын байге фонду өтө көп. Жекеме жеке 2 миллиондон ашат. Же 2 миллиондун тегерегинде биринчи орунга миллион сом, экинчи орунга 500 миң, үчүнчү орунга 250 миң дегендей. Ошентип бул сезондо бул турнирде байге фонду 2 эсеге көбөйдү. Андыктан келерки сезондордо мына ушундай темп кармалса экен деген тилекти айткыбыз келет. Чындыгында бул биздин чабандестер жада калса миллион долларлык сыйлык ала турган чабандестер. Азырынча албетте байге фондуна булар көп көңүл бурбастан намыс үчүн ойношот жана ушул көкпөрүнү жайылтуу үчүн, көкпөрүнү жаңы деңгээлге чыгаруу үчүн патриоттук сезим менен ойноп келишет. Бирок баары бир мындай учурлар кези келгенде сыйланышы керек. Рассвет азыр эсеп санын кыскартканга мүмкүнчүлүгү бар дегенде охо. Улакты кое бербей жүрөт дагы деле. Ошентип керек учурда улакты Тайгазанга сала албай, бирок эң башкысы өзүнүн ден соолугуна эч кандай залака тийген жок. Кайрадан эле Рассвет командасы Рассветтин оюнчусу баскан боюнча ойнотуп атат. Бул жакшы эмес. Албетте автоматтык түрдө жаза мамысына байланышы керек. Аттан кулап түшкөн чабандес азыр эмнесин камчысын издеп атабы? Ооба, камчысын издеп аткан экен. Мен бир аз ал Оюн таласында оюн эсин жоготуп алды деп да ойлоп кеттим эле. Рассветтин оюнчусу Нурболот, Эламан Нурболот уулу. Эламан Нурболот уулу атаандаш тараптан өтө катуу кагуу жеп калды. Аны ишке ашырган демек Фаркат Бейшикеев болчу экен. Фаркат Бейшикеев коргоочу, андыктан анын кыймыл аракетин түшүнсө болот. Мынчалык катуу коюп кетем деп ойлогон эмес, бирок каршы эпкинден ошондой болуп калды. Бирок ошол эле учурда Эламан Нурболот уулунун деле абалы жакшы экен. Мына улак Тайгазанга түштү. Кош такым менен ийгилик жаратып кетти. Эсеп 3-5 ошондо Эламан Нурболот уулу кайрадан оюнга аралашып кеткен экен. Таң калыштуу. Мына ошентип кагуу жеп кулап калганына карабастан ордунан туруп кайрадан ийгилик жаратты. 5-3. Чечүүчү таймда Эламан экинчи улакты салган, үчүнчү улакты салды. Ашып кетсе 5 мүнөттөй убакыт бар беттештин бүтөрүнө. Улак жерде биринчи дем менен эч ким аны эңип кете алган жок. Аял затты келип отурат, эжекелер, карындаштар, кайжелер. Рассвет бул жерде ийгиликтүү болду. Азырынча улакты жерде сүйрөп барды дагы көтөрүп кеткенге батынбаганы тескерисинче жакшы болду. Эгерде көтөрүп кетсе анда аутка чыгып кетмек. Булар оң кулагы менен дагы сол кулагы менен дагы угат, бирок булар оозунан чыгып кетет да. Ушул аял заты келип Сары Өзөндүн оюнчусу Рустам Тыналиев болчу. Рустам Тыналиев биринчи дем менен улакты эң алган жок. Азыр экинчи аракетин Рустам Тыналиевди өтө жакшы коргоп атышат. Рустам Тыналиевди болуп көрбөгөндөй сапаттуу коргоого алышты Рассветтин оюнчулары. Ошондуктан Рустам бир ирет салымды ишке ашыргандан башка азырынча башка ийгиликтүү жүрүшү менен эсте кала элек. Шамдагайлык менен алды, жабышып атат. Аутка жөнөдү. Мына улак аянттын сыртында. 19 минутта демек өзүнүн өкүмүн сүрүп аткан экен. Жана Рассветтин оюнчусу азыр көз ачышымганча улакты жерден эңип оң такымга басып алды. 40 минутанын акыркы секундалары. Кана эми чабуулга жөнөсө болот. Жер жеш керек да. 1 мүнөт бар дагы. Сүрмө топтун арасында. Калган улак ошентип ат үстүндө тартыш менен барып
аянттын сыртына чыгып кетти. Эми Сары Өзөн командасын бул жеңиш менен куттуктай берсек болот. Сары Өзөн жана Сары Өзөн жана Ынтымак ошентип алар биринчи орунга экөө жайгашты. Рассвет 2 беттеште 2 жеңилүүгө дуушар болуп, А тобунда акыркы орунга демек жайгаша турган болуп калды. 15 секундда бар. Кечээ алар Ынтымакка 2-5ке утулган. Азыр болсо Сары Өзөнгө 3-5ке утулуп атат. Калган 3, 2, 1, стоп. Убакыт бүттү. Ошентип жогорку лиганын алкагындагы бүгүнкү күнгө каралган алгачкы беттеш жыйынтыкталды. Эми Сары Өзөндө 1 жеңиш, Ынтымакта 1 жеңиш, ал эми Рассветте 2 жеңилүү. А тобундагы оюнчулардын абалы, командалардын абалы дал ушундай. Азыр болсо бир нече көзөрмөмдөн кийин биз достук көлтөр беттешин баштайбыз. Азыр болсо Сары Өзөндү жеңиши менен куттуктап өтөлү. Жакшы оюн кылып бердиңиздер.